Багымдат намазы каза болсо, пешим намазынан кийин окуй турган болсок, пешим бүткөндөн кийин аятал курсини окубай эле шыр багымдаттын казасын окуп, окугандан кийин аягында окуса болобу? Аятал курсини же ар бир намаз бүткөндөн кийин окуш керекпи? Боло берет. Эч кандай айырмасы жок. Багымдаттын казасы пешимге чейин сүннөтүн кошо окуйсуз. Пешимден кийин болуп калса, анда биринчи пешим намазды окуганыңыздан кийин, анан кийин буну деле окуп, анан бир эле аятал курси окуп койсоңуз боло берет. Аятал курсини 5 убакыт намаздан кийин, туугандар, ар бир намаздан кийин окуп жүрөйлү. Фазилети өтө улуу. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир намаздан кийин аятал курсини окуп жүргөн кишиге өлүмгө кирүүсүнө, бейишке кирүүсүнө өлүм тоскоолдук кылып турат деген да. Өлүм келсе эле бейишке кирип кетет деген сөз да. Ошон үчүн иншалла аятал курсини таштабайлы, дайым окуп жүрөлү. Сакалдын капталын машинка менен кичине тегиздеп койсо болобу? Болот, мына жаак бар го тууган. Эки жаак бар да. Ошол астыңкысынан азын алып койсо болот. Беттегилерди полный эле алсаңыз болот, мына беттидеги түктөрдү алсаңыз боло берет. Бирок мына сакал деп өзү мына жаакты айтат да. Астыда чыккандардычы, ошол жерде. Мына киши бир аз кырып койсоңуз мейли. Желе менен желатин жесе болобу? Желе деген эмне бул? Желе менен желатин жесе болобу? Мен буну билбейт экенмин. Бул эмнеден жасалат, мен билбейм бул желатинди же. Караңыздар да. Арам ачык айкын, адал ачык. Растительный масло бар. Андан кийин биздеги дагы эмне деп коет? Животный масло. Эми жаныбарлардын мындай майларынан отурган болсо, кайсы жаныбар арам, анын майы деле арам. Кайсы жаныбар өзү арам, анын майы дагы арам. Бирок мындай, бир кашкулактын майын жесе болбойт. Бирок шыбасак болот. Элүү? А бирок чочконукун шыбаса да болбойт да. Түшүндүңүздөрбү? Аны иштетүү такыр болбойт. Мисалы ошондой эле аюунун майы. Аюунун майы, бул аю арам да. Майы дагы арам да. Эти дагы арам. Бирок булардын терисин ашатсак, анда адал, таза болуп калат да. Чочкондон башка бардык тери, иттин териси болобу, мышыктын териси болобу, эмне гана чычкан териси болсо деле ашаткандан кийин ал адал. Адал деген мааниси жесе болот деген мааниде эмес. Үстүнө жана намаз окусаңыз боло берет. Аюунун терисине намаз окусаңыз боло берет. Карышкырдын терисинен намаз окусаңыз боло берет. Шуба кийип алсаңыз боло берет. Иттин терисинен тумак кылып алсаңыз боло берет. Мелби? Бирок чочконуку болбойт. Патинке болобу, башка. Бул чочконуку ашатсаңыз деле ал болбойт экен да. Бир чочконуку болбойт, бир адамдыкы болбойт. Адамдын териси урмат, сый. Ал эми чочконуку болсо кордугун себеби. Чочконукун бир жеринде иштетсе болбойт бизге. Мына эми ошондой эле мына эмелерди карап көрүш керек, мына майда, составында эмне кайсы жаныбардын майы бар. Саламу алейкум, менин жолдошум төркүнүмдү эч сыйлабайт. Эмне кылышым керек? Турмушка чыкканыма 16 жыл болду. 5 балабыз бар. Апам бир туугандарым мага капа деп. Караңыздар, динде сый урматты үйрөтөт. 3 журт бар туугандар. Силая рахим деп коет бизде. Силату рахим деп биздин дин терминологиясында пайгамбарыбыз айтканда, василул архам. Силер тууганчылык менен бекем кармагыла. Ошо силай архам алымдар үчөн айтат. Ата журт. Макулбу? Тайке, тага журт. Үчүнчүсү кайын журт. Ушу үчөөнү сыйлаган айтат. Пайгамбарыбыз айтканда, кимде ким өмүрүм узун болсун, ырыскыма береке болсун десе, тууганчылык менен бекем кармасын. Тууганчылык кайсы экен? 3. Макулбу? Атаңыз менен туугандар бар. Атаңыздын эжеси бар, карындашы бар, агасы бар, иниси бар. Атаңыз менен болгон тууганчылык 1. Экинчи орунда эле апа. Апаңы тайлар да? Тайкеңиз бар, чоңу, кичүүсү бар. Алардын баардыгы. Үчүнчүсү сиздин өзүңүздүн жарыңыз, аялыңыздын туугандары. Ал дагы сизге тууган. Сиздин балаңызга ошол эле таята кайры эле. Сизге таята болгондой эле таятаңыз бар, тайенеңиз бар. Сыйлабайсызбы?
балаңызга да ата тайыне ошол башка эмес да. Ошон үчүн ата журт, тага журт, кайын журт. Ушу үчөө кирет туугандар. Ошон үчүн сыйлаш керек, андай болбош керек. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтү адамдарды сыйлаганга буйрулганбыз да. Иншалла. Сый менен адамбыз да, сый менен адамбыз биз. Айылда биз очокко малдын тезектерин жагабыз, ошол болот. Тезектерди кургатып, көң кылып, алхамдулилля болот, эчтеке эмес бул. Тезектер жакса болот. Тезектерди сатса да болот. Азыр сатабы сатпайбы билбейм. Сатабы? Отун катары эле. Берки отундарга караганда тезектин отуну укмуш да. Көбүнчө мына эмелерди тандырга жакканда бул кичинелерибизде, ошо бардыгына көмүргө караганда бул тез жылытат. Алла Тааланын билет. Эчтеке болбойт. Илим алайын дегем, ажеке, кайсы илим пайдалуу? Дин илимин алыңыз. Биринчи ошол этикат илими, фарз илимдерин алыңыз. Бекинде кесип айта турган болсоңуз, азыр карап көрүңүз, адамга пайдалуу кесип алыңыз. Айтиби? Айтып атышат, айтини алыңыз дейт.